Бул Бишкек шаарынын аркасы. Бишкек шаарында 15 боз үй болот. Мына Бишкектин логотипин чагылдырып ушундай жасалган. Бул Сулаймандоону чагылдырган Ош шаарынын аркасы ушундай төсү менен. Бул Баткен областынын аркасы. Бул жерде өзүңүздөр байкагандай ай бүлбүлдөрү чагылдырылган жана ошондой эле жаңактын үчүрлөрү, бутактары. Кырчындагы 7 дубан 2 шаардын аркаларын көрсөтүп жатам сиздерге. Бул Жалал Абад областынын аркасы. Бул жакта да 15 боз үй болот. Ушундай өзгөчө оюулар менен жасалган. Ушундай саймал таштары жанында бар. Бул Нарын областынын аркасы. Ушинтип ар бир арканын үстүндө көчмөндөрдүн логотиби чагылдырылган. Ушундай өзгөчө оюулар менен ар бири колго жасалды. Бул Ош областынын аркасы. Ош областынын аркасы өзгөнүн мунарасы менен, ушундай кербендери менен. Жана Алайхан ШС Курманжандатка. Бул Талас областынын аркасы. Талас областынын аркасынын үстүндө ушундай Манас баатырдын башка кийген шлеми жана айбалталар, добулбастар кол менен жасалган. Катуу урсам болот, бирок катуу урбай эле коеюн. Бул Чүй областынын аркасы. Жанында Бурана мунарасы. Ошондой эле ушундай өзгөчө оюулар. Бул жакта да логотип. Бул жакта да 15 боз үй болот. Бул Ысык көл областынын аркасы. Ысык көлдүн толкундарын чагылдырган. Ушундай жанында ушундай желекчелери менен. Бул жакта да 15 боз үй болот. Жанында ушундай желекчелери менен ар улуттун желектери жана андан тышкары түйүндө мына оюулар, саймалар. Сиздерге кайсы арка көбүрөөк жакты жаза кетиңиздер. Кырчында ушундай даярдыктар болуп атат. Кырчындын вайбын сезгенче бул видеонун аягына чейин көрүңүздөр жана бизге каттала кетиңиздер.